Акыркы жаңылыктардын топтому менен сиздерди мен Нургуз Кененбаева тааныштырам. Эфирде Билим Ордо студиясы. Саламатсыздарбы? Алкы Осмонов мектебинде суу өмүрдүн булагы темада таза суу жумалыгы өттү. Бул иш-чаранын жүрүшүндө мектептин алдыңкы окуучулары суу канал ишканасынын ишмердүүлүгү менен таанышышты. Кабарчыбыз Марал Бозумова улантат. 14 январь күнү Чолпон Ата шаарынын суу канал ишканасынын жетекчиси Махмут Турдакунов Алкы Осмонов гимназиясынын окуучуларын экскурсияга чакырган. Ага мектептин 20 активдүү окуучусу, тарбия иштери боюнча директордун орун басары Татьяна Асанова жана химия мугалими Кымбат Исмаилова катышты. Есть тоже у нас фильтрация, но там меньше, в маленьком размере, там чистится, не успевает, поэтому иногда жалуются, что там вода нечистая, там грязная. Экскурсиянын жүрүшүндө Махмут Турдакунов суу канал ишканасынын ишмердүүлүгү менен кеңири тааныштырды. Иш-чаранын негизги максаты окуучуларга үйлөргө суу кантип жеткирип, кандай тазаланып тураарын айтып берүү, мындан тышкары сууну туура пайдаланууга жана үнөмдөөгө үйрөтүү. Силерге көрсөткөн себебибиз бүгүн силер бизге ушундай эме кылып берсеңер, көрүп баарын эме кылып берсеңер, эртең ошол окуу жайларга барганда балким ушул биздин ушул кесипти тандап, ушул жака бизге көптөгөн кесипти ээлер керек да, электрик керек, сварщик керек, инженерлер керек, ошол суу тазалаган ар бир жерге иштегенге бизге кызматкерлер керек. Ошон үчүн окуу жайга барганда ар бириңер жакшы тандап, туура тандап. Суу канал ишканасынын жетекчисинин айтымында 2022 жылдан баштап Чолпон Атада жергиликтүү калкты таза суу менен камсыздоо максатында жаңы долбоор ишке кирип, май айында суунун сапаты жогору болот. Буга чейин 2021 жылы Жапон өкмөтүнүн тарабынан Чолпон Ата муниципалдык мекемесине насостор берилген экен. Учурда Чолпон Ата шаарында 3 насос станциясы жана саркындуу сууну тазалоочу жай өзүнүн ишин жүргүзүүдө. Написано. Фамилия нету, 5 Г. Барбы? Бул таза суу жумалыгынын алкагында балдарга сууну үнөмдөө тууралуу маалымат берилди жана ошондой эле мыкты видеоролик жана сүрөт конкурсунун жеңүүчүлөрү аныкталып, аларга буфер, наушник, китеп жана таттуулар сыяктуу белектер ыйгарылды. Марал Бозумова, Алина Чымырбаева, Билим Ордо жаңылыктары. Кыргызстандын Кызылай коому өлкөнүн бардык аймактарында иш алып барып, калкка ар кылыбытта жардам көрсөтүп келе жаткан гуманитардык уюм. Кызылай коомунун негизги максаты бул оор кырдаалдарда өлүмдүн жана жаракат алуунун деңгээлин төмөндөтүү, адамдардын күнүмдүк жашоосун жеңилдетүү. Билим Ордо мектеп комплексинде 5-11 класстардын окуучулары үчүн атайын окутуулар өткөрүлдү. Анын жүрүшүндө өзгөчө кырдаалда биринчи жардам көрсөтүүгө үйрөтүштү. Биз азыркы жашообузду лампасыз же телевизор, телефонсуз элестете албайбыз, бирок мындай жөнөкөй ойлоп табуулар бир нече кылым мурун куру кыялдар гана эле. Ойлоп табуучулардын эмгегинин жыйынтыгында техника тез өнүгүп, бардык шарттар түзүлгөн. Биздин мектептин окуучулары өткөн айда илим жана техника аттуу көргөзмөсүн уюштурушкан. 23 февралдын урматына Билим Ордо мектеп комплексинде гана балдар конкурсу болду. Бул сынакка 9 класстан 11 класска чейинки окуучулар катышты. Гран-при наамын 10 класстардын тобу Скорпиондор алышты. Ал эми 1 орунду 9 класстардын тобу 9 рота жана 11 класстардын тобу десанттар алышты. Жеңүүчүлөргө грамота гана эмес, Чолпон Ата шаарынын мэринин атынан баалуу белектер ыйгарылды. Китепкана бул адамдын бардык кенч казынасы. Ал эми биздин кабарчы Алина Чымырбаева өзүн китепканачы катары сынап көрдү. Салам достор, азыркы учурда биз Алкы Осмонов атындагы мектеп гимназиясынын китепканасында турабыз. Бүгүн мен өзүмдү китепканачынын ролунда сынап көрөм. Китепкананын ичине кирели. Алгачкыдан биз ушул китепкананын жетекчиси Айда Сапаровна менен таанышып алалы. Саламатсызбы? Саламатчыбы. Бүгүн ошол сиздин китепканаңызда сиздин уруксатыңыз менен өзүмдү китепканачынын ролунда сынап көрөйүн дедим эле. Сынап көр, эми уруксат берип атам, мен макулмун, иштеп көр, бир күн.
Чоң рахмат. Сиздерди китепкана менен тааныштыра кетейин. Бул жерде кыргыз элинин сыймыгы Манас тууралуу китептер жайгашкан. Ал эми ылдыйкысында 1916-жылы болгон кандуу көтөрүлүш үркүн жөнүндөгү китептер. Бул башталгыч класстарга арналган китептер жана ар түрдүү жомоктор. Кийинкиси болсо бул орус жана англис адабияттары. Аида Сапаровнанын айтымы боюнча бул китептер баяндама жазганга жардам берет. Кийинкиси болсо бул мугалимдерге арналган методикалык сунуштар жана бул жерде 1, 2, 3 класстарга арналган китептер. Бул жерде биздин окуучуларыбыз өзүнүн билимин кеңейтүү максатында китептерди окуп жатышат. Саламатсызбы, сиз кайсы китепти окуп жатасыз? Саламатчылык, Алам акын кыргыздар аттуу китебин. Саламатсызбы, сиз кайсы китепти окуп жатасыз? Биз Уильям Шекспирди окуп жатабыз. Азыр болсо бизге окуучу китеп алам деп келиптир. Мен сиздерге азыр китепти жаздыруу процессин көргөзөм. Мен китеп алсам болобу? Саламатчылык, өзүңүзгө жаккан китепти азыр тандап келсеңиз болот. Мен атын жазам. Канчанчы классыз жана атын жөнүңүз? Жеңишбек Асымбат. Эгерде сиздер ушул китепканадан китеп алам десеңиздер, анда сиздер ушундай түрдөгү дептер алып келишиңер керек. Бул сиздин карточкаңыз болот. Учурдан пайдаланып сиздерге кызыктуу маалымат айта кетсем, бул китепкана интернетке кошулган экен. Башталгыч класстарга электронный китепти табууга мүмкүн. Азыр болсо биздин окуучубуз тандаган китептин аты жөнүн ушул карточкага жазабыз. Ушуну менен биздин китепканада болгон сапарыбыз аяктады. Мага китепканачынын ролунда болгон аябагандай жакты. Эгерде сиздер китеп алгыңыздар келсе, ушул китепканага келип, каалаган китебиңизди алып кетсеңиз болот. Сиздер менен мен Алина Чымырбаева болдум. Сак саламатта калыңыздар. Спорт бул физикалык кыймыл, а музыка ички сезимдердин кыймылы. Ушул эки багытты тең бирдей ала кеткен окуучу менен кабарчыбыз Марал Бозумова аяк корду. Саламатсыздарбы, сиздер менен мен Марал Бозумова жана Билим Ордо студиясы. Бүгүн бизде конокто 11-Б классынын окуучусу. Музыка жана спорт эки багытты тең бирдей ала кеткен мектептеги алдыңкы окуучулардын бири Эрмек Акалбеков. Саламатсыздар. Сиз бул спортторго эмне болуп кызыгып калгансыз? Мен кичине кезимден өзүм кызыгып жүргөм ушундай боевой искусстволорго. Биринчи спортко таэквондо өзүмдүн апам, мамам алып барган. Анда бишкекте жашап жүргөнбүз. Ушул спортко биринчи жолу таэквондо баргам. 4 жашымда баргам таэквондо деген спортко. Анда 5 жылга чыккам. Болжол менен канча сыйлыкка ээ болдуңуз? Болжол менен Бишкектен школьный, спартакиада, межобластын жеңүүчүлөрүнүн бири болгом. Призовой место бар. Сиз кайсы музыкальный аспаптарды ойнойсуз? Мен музыкальный аспаптан фортепиано деген инструментти ойнойм. Пианиного ойноого сизге эмне түрткү берди? Бул окуянын эң башталышын айтып берейин. Биринчиден 4-класс болуп, 3 класс болчумун. 3 класста школду аяктап, школ башталып келе жатканда Комузга барайын дегем. Комузга барып, аякта мени албай койшкон. Сен слухуң жок экен, эмки жыл кел деп. Мейли деп 1 жыл күткөм. 1 жыл күтүп эмки жылы келип, ушу Комузга барбай коеюн дегем. Комузга барып бирге уже мындай фортепиано көрүп калгам интернеттен, телефондон. Анан ушинтип фортепианого алышып, фортепианого киргем. Сиз музыкалык окуу жайларга барасызбы же өзүңүз? Мен өзүм музыкалык окуу жайды уже бүткөм. Келечекте силер кайсы багытта алып кетүүнү пландаштырып жатасыз? Спорттонбу же экөөнүн кайсыңызды? Мен тигинден да эмес алып кетким келбейт, анткени өзүм мен окуу жайынан таазим эткем, окуу жайынан
образование менен кетким келет. Келечекте кайсы окуу жайга тапшырып каласыз? Келечекте Бишкекте Манас деген университет бар, Манас Түрк университети. Ал жактан ошо международный деген факультет бар, ошол жакка тапшырайын деп ойлор бар. Жакшы экен, анда эмесе сизден бир чыгарма аткарууну суранам. Все хорошо. Ушуну менен жаңылыктардын топтому соңуна келип жетти. Кийинки чыгарылышта жолугушканга чейин сак саламатта болуңуздар.